Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук имараттардын алдындагы мамлекеттик туулар ылдый түшүрүлдү. Коронавирус инфекциясы Кыргызстанды каптагандан бери бир катар жарандарыбыздан айрылдык. Буга байланыштуу өлкөбүздүн бардык аймактарында аза күтүлүп жаткан чагы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде маркумдарга багышталып Куран окулду. Улуттук аза күтүү күнүнө арналган эскерүү иш-чарасына Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, парламент, өкмөт, сот, аскер жетекчилиги жана Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии катышты. О жараткан Алла, жалгыз өзүңө гана сыйынабыз, өзүңө гана тооба келтиребиз. Каза болгон мекендештеримин жаткан жерин жайлуу, топурагын торкоо, жандары бейиште болсун, бейиштеки даражасын бийик кыла көр. Кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип, өзүң бизди колдой көр. Коронавирус инфекциясы пандемиясынын курмандыктарынын элесине карата Кыргызстанда 2020 жылдын 30 июлю улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланганына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго жана өлкөнүн элине Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Владимир Норов, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казакстандын өлкө башчысы Касым-Жомарт Токаев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон баштаган бир катар өлкө жетекчилери көңүл айтты. Коронавирустан, пневмониядан акыркы күндөрү курман болгон бардык жарандарыбыздын арвактарына калыс багыштадык, өзүн кабыл кылгын. Пандемия кырдаалында жакын адамдарын жоготкондор үчүн аалам астын-үстүн болду. Күн сайын өрөө учурган статистикалар ар бирибиздин жүрөк үшүбүздү алды. Калктын саламаттыгы менен күрөшкөн дарыгерлерди, ыктыярчыларды, эл каймактарын, өнөр адамдарын аты жаман илдет аяган жок. Ар бирибиз түндөн түгөл чыксак экен деп, жакындарыбызга, дос тааныштарыбызга санаа тарттык. Коомчулук жамандыкты амандык жеңет, ынтымакта болсок дешет. Сактаныш керек да. Ушу алыс жүрүп, баягы айткандарды так аткарып, ошону сактасак эле жакшы пандемиядан чыгып кетебиз. Хотелось бы сказать спасибо волонтерам, спасибо всем врачам. У меня сами родители врачи. И спасибо всем неравнодушным гражданам. Мы очень скорбим. Пандемия кырдаалынан биз сабалган биримдикти неме кылдык го дейм, сездик го дейм, өзүбүзчө. Биримдик кыргыз эли мындай биримдик экенин байкалды да. Жана жакындары каза болгондорго сабыр, кыргыз элине тынчтык эле болсун эми мындан ары күнү. Коронавирус инфекциясынын Кыргыз Республикасына жайылышы менен бул илдет өлкөнүн көптөгөн жарандарынын өмүрүн алып кетти. Бүгүн аза күтүү күнүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын маданий мекемелеринде жана телерадио компанияларында көңүл ачуучу иш-чаралар жана берүүлөр токтотулду. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.